Саламатсыңар балдар. Кел бөгөгүм жомоқ деген уктурубуздан 12 ай деген грек жомогун угасыңар бүгүн. Илгерки өткөн заманда эчкимси жок бир жалгыз бой кемпир жашаптыр. Күндүзү токойдо дары өсүмдүктөрдү топтоп, аларды кыштак алып барып сатып күн өткөрчү. Ал токойду, өсүмдүктөрдү жана айванаттарды жакшы көргөндүктөн аларга зыян кылчу эмес. Бир күнү токойдо чөп топтоп жүрүп үңкүр көрүп калат. Ишинде эмне бар болду экен деп караса, 12 бала отуруптур. Алар жылдын айлары экен көрсө. 12 жаш бала. Биринин кийими ак болсо, экинчисиники сары, үчүнчүсүнүкү жашыл. Биздин кимибиз сулуу экенибизди айтыңыз ченеке. Январда кар жайт, февральда жамгыр, мартта дарактар бүчүр ала. Менимче баарыңар эле сулуусуңар. Балдар бул жооптон улам ордулардан секирип турушту. Чоң эне, ичкериге кириңиз. Чоң эненин колундагы себетин алып, ичине бир нерселерди салып берип жөнөтүштү. Кемпир үңкүрдөн чыккандан кийин себетин караса, алтын, күмүш жана баалуу таштар салыныптыр. Сүйүнгөн бойдон үйүнө барат. Жакырчылыктан кутула тургандыгын ойлоп, көңүлү абдан жайдары болот. Үйүнө жакын калганда урушчак кошунасына жолугуп калып, ага болгон окуяны төкпөй чачпай айтып берет. Алда шыр эле токойзу көздөй бет алат. Үңкүргө киргенде 12 бала айлардын кайсынысы жакшы деп андан да сурашат. Мен кайдан билейин? Январда суукка тоңобуз, июлдун ысыгына күйөбүз, февралда оттун көмүртү көнөт, мартта шалпылдап жамгыр жайт, үйлөрдү сел каптайт, апрелде болсо күн күркөрөйт. Койчу, менимче эч бир айды жакшы деп айтууга болбойт. Балдар аны үңкүргө чакырып баштыгына бир нерселерди салып беришет. Кемпир чыгаары менен баягы баштыгын ачып караса, толтура тикенек жана чалкан толтуруп коюшуптур. Балдардын эмне үчүн анын баштыгына алтын салбагандыгын кемпир түшүнө албаптыр. Ал эми балдар, чындап келгенде жакшылык жана сүйүү эки тараптуу болот экен. Силер да менин айткан жомогума макул болосуңарбы? Кыргыз жомогу Каркыра менен түлкү. Каркыра менен түлкү дос болушту. Алар бири-бирине жакын конушту. Каркыра жумурткасын басып балапандарын чыгаргандан кийин түлкүгө келди. Түлкү дос, мен балапандарыма жем таап келейин. Убактың болсо балдарыма карап турасыңбы? Каркыра досум, эч нерседен камсанабай бара бер. Мен сенин балапандарыңды өзүмдүн балдарымдай эле карап турам. Каркыра кеткенден кийин анын бир балапанын жеп, анан калп эле ыйламсырап отуруп калды. Бир көзү Каркыра келди. Түлкү дос, эмне ыйлап отурасың? Кара көзүм кашайып, бир балапаныңды айры куйру калдырып жибербедимби? Адагенде Каркыра түлкү кишенди. Балапанын жоголгонуна кейип, бирок түлкүнү соротту. Эми түлкү дос, буйрук айлабар. Калган балапандарым аман болсун. Ыйлаба. Кой досум, ыйлаба. Анан дагы бир күнү Каркыра адатынча балапандарын түлкүгө каратып коюп жемиздеп кетти. Бул жолу да түлкү бир балапанын жеп, адатынча жолун тосуп, ыйлап отурду. Ай досум, кара көзүм кашайып да көрбөй калыптырмын. Узун моюн балапандарыңдын бири жок. Ошондон кийин Каркыра түлкүдөн шектенип, калган балапандарын алып башка жакка көчүп кетиптир, бөбөктөр. Венгер жомогу элик. Суу куюп ичкен чөйчөктөй чоңдуктагы элик көз жоосун алат. Чын-чынына келгенде ал болгону фарфордон жасалган айкел болчу. Ал дүкөндүн текчесиндеги эң мыкты буюм катары турчу.
Күндө бул жерден өткөн балдар бул эликти карап суктанып өтүшчү. Андан тышкары дүкөндүн көчө жакты караган айнек терезесинен көрүнгөн текчеде китеп кармаган бир баланын айкели да бар эле. Бирок ага эч ким көңүл бурчу эмес. Эликте балдар да абдан жактырчу. Алар келип анын келбетине суктанып, карап турган маалда шырканып мактангысы келет, бирок кыймылдай албайт. Балдардын арасында көзү көк сары бала эликтин жанына келип кеткиси келбей күндө тиктейт. Ал тургай кармагысы да келет. Бул бала абдан көңүл коюп карагандыктан эликтин кыймылдагысы келгенин, буттарынын баскысы келгенин билчү. Бара-бара сары бала келбей калды. Күн сууктап калган кез эле. Дарактардын жалбырактары саргайып жерге түшө баштаган. Мурункуга салыштырмалуу эрте кеч кире баштагандыктан текченин жанына турганга балдарда убакыт калчу эмес. Эми эликте үшүй баштады. Бир күнү дүкөнгө сакалдуу адам келди. Ал дүкөндүн ээси менен сүйлөшүп, эшикти алып кутучага салып, сынбасын деп кездеме менен ороду. Элик сакалдуу адамдын чөнтөгүнөн чыккан кезде бир үйгө барып калганын байкады. Буруштагы төшөктө турган баланы көргөндө, досун көргөндөй сүйүнүп кетти. Бала ооруп калган эле. Эликти такыр кое бергиси келген жок. Ошентип экөө күндөрдү, айларды чогуу өткөрүштү. Анан кар жаады. Бир күнү кечинде бала уктаганда, элик дагы анын алаканында уктап кетти. Түшүндө досунун булуттардын үстүндө учуп жүргөнүн көрдү. Кичинекей досу аны кол булгалап чакырып жаткан экен. Элик асманга карай ушту. Өзүн чыныгы элик катары сезди. Булчуңдуу, күчтүү буттары анын сүйүктүү досуна карай чуркады. Абдан кубангандыктан бөбөктөр жүрөгү тез сокту. Африка жомогу арстан күчүгүн асыраган мышык деп аталат. Бир мышык каңгып жүрүп өлүп жаткан арстанды көрүп калат. Жанындагы күчүгүн бооруна кысып эмизип асырап алат. Убагы келет, күчүк азуулуу чоң арстан болуп чоңоет. Өз тамагын өзү таап жей баштайт. Бир күнү курсак ачкан арстан өзүн асырап чоңойткон мышыкты жемек болот. Мышык тигинин жаман оюн сезип, талдын башына чыгып кетет. Арстан мышыкка айтат: "Ой, ак сүтүн эмизип асырап баккан энем, тууган энемден дыйыксың. Болгон тажрыйбаңдын баарын үйрөттүң эле, эмне үчүн тал башына чыкканда үйрөткөн жоксуң?" Мяу, халда айланып кетейин, кайрымдуу балам-ай. Сени кичинекейиңен боорун басып чоңойттум. Билген өнөрүмдүн баарын үйрөттүм, бирок колкунуңдан коркуп, бир өнөрүмдү үйрөткөн жок элем. Туура кылганымды эми түшүндүм. Ошондон улам балдар, колкуну жаман кууратат деген макал айтылып калган экен. Ушуну менен кел бөбөгүм жомок деген бүгүнкү уктуруубуз аяктады. Эмесе балдар, саламатта тургула.